Орусиянын Кемерово шаарында карлар үйү жайгашкан үйдөн өрт чыгып 20 киши каза болду. 6 киши жаракат алган. Алардын экөө оор абалда ооруканада жатканы кабарланды. 20 киши жашаган үйдүн экинчи кабаты толугу менен күйүп кеткен. Кемерово облусунун прокуратурасы окуянын чоо жайын териштирүүдө. Тергөө комитети этиясыздыктан адам өлүмүнө алып келүү беренесинин негизинде иш козголду. Алдын ала маалыматтарга караганда өрткө жылыткычтын бузулушу же мештеги оттун өчүрүлбөй калышы себеп болгон. Акыркы жаңылыктарды билип туруу үчүн подписаться деген кнопканы баскандан соң сөз түрдө жандагы коңгуроочосун да басып коюңуздар. Кырсык болгон карлар үйү мыйзамсыз ачылганы кабарланууда. Анда өрт өчүрүү системасы дагы жок болушу ыктымал экени айтылды. Президент Садыр Жапаров 24-25 декабрда иш сапар менен Баткен облусунда боло турганын мамлекет башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Сапардын жүрүшүндө мамлекет башчы чек ара аймактарын калыбына келтирүү жана ички жолдорду реконструкциялоо иштери, бир катар инфраструктуралык жана өнөр жай объектилеринин абалы менен таанышат. Садыр Жапаров 26 ноябрда элдик курултайда кыргыз-тажик чек арасы боюнча коңшу өлкө менен мунаса табылганын, жакында эки тараптуу сүйлөшүү Кыргызстанда өтөрүн жана анда тиешелүү документтерге кол коюларын айткан. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 972 чакырым. Анын 682 километри такталып, талаштуу делген 290 чакырымы калды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ысык Көл облусундагы Акум пансионатынын жеке менчигине 17,65 гектар жер тилкеси мыйзамсыз берилгенин билдирди. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы 24 декабрда кабарлады. Атайын кызматтын маалыматына караганда 2008 жылы Ысык Көл райондук соту Акум пансионатына Кара Ой айылындагы жер тилкесин берүү боюнча мыйзамсыз чечим чыгарган. Анын натыйжасында мамлекеттик каттоо органы жеке менчик укугуна мамлекеттик акты мыйзамсыз берген. Атайын кызмат 371 миллион сомго бааланган жер тилкеси мамлекетке кайтарылганын маалымдады.